2 мүнөткө жеткирбей утуп, Айпери Медет кызы дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынды. Мекендешибиз Айпери Медет кызы Норвегиянын борбору Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда коло байгеге ээ болду. Кыргыз балбан кызы коло медаль үчүн болгон беттеште украиналык Анастасия Шустова аттуу спортчу менен күч сынашты. Беттеште кыргыз балбан кызы кыйла мыктылыгын көрсөтүп, 2 мүнөттүн ичинде эле жеңишин камсыздады. Алгач эле 4 упай алып, андан соң каршылаштын 2 бутун бирдей кармап, токтотпостон айвантуу менен 8 упайды бир убакта алууга жетишти. Беттеш 12-1 эсебинде аяктап, Айпери Медет кызы эч кыйналбастан жеңишке жетти. Муну менен мекендешибиз дүйнө чемпиондугунда коло байгеге ээ болду. Эске салсак, Айпери Медет кызы дүйнө чемпиондугунда алгачкы беттешин болгариялык Мария Ориашакова аттуу спортчуга каршы өткөргөн. Анда каршылашына эч мүмкүнчүлүк бербестен 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетишкен. Ал эми чейрек финалда орусиялык Марина Суросевага каршы килемге чыгып, аны дагы буйдумга келтирбестен 10-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалдык беттеште тилекке каршы эстониялык Эп Майя аттуу балбан кызга жеңилип калган. Ал беттеш 3 эсебинде аяктап, эрежеге ылайык акыркы упайды иштеп тапкандыгы үчүн эстониялык спортчуга жеңиш ыйгарылган. Маалымат булагы Супер KG.